Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Мен Абдыкадыр уулу Бектур. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 1-май бир мандаттуу округунан талапкермин. Кыргыз Республикасы 30 жылдык эгемендүүлүк тарыхында мамлекет катары аалам алкагында өзүнүн ордун табуу аракетинде көптөгөн орчундуу маселелер менен бирге социалдык жана экономикалык кыйынчылыктар менен күрөшүп келет. Өлкөбүздүн экономикалык абалын оңдоо менен бирге элдин ар түрдүү катмарындагы көйгөйлөрдү түшүнө билүү жана чечүү Кыргызстандын ар бир атуулунун милдети. Ошол себептен төмөндөгүдөй социалдык жана экономикалык программаны ишке ашыруу менин максатым. Билим берүүнүн сапатын арттыруу менен бирге тарбия багытындагы жаңы ыкмаларды киргизүү, балдарга бардык ата-энелерге жеткиликтүү болгон заманбап бала бакчалар, ар бир окуучуга заман талабындагыдай билим уясы боло алган мектептер, мугалимдердин статусун көтөрүү жана аларды камсыздай турган социалдык шарттар, жаштар жана балдар арасындагы коомго жат болгон адаттардан арылуу, экология маселелерин чечүү менен бирге жаратылыш жана айлана чөйрөгө болгон мамлекеттик саясатты өзгөртүү, Бишкек шаарындагы таштандыларды кайра иштетип чыгуучу заводду куруу, шаар жана анын айланасындагы жаңы конуштарды газ менен камсыз кылуу, шаар жана анын айланасындагы жаңы конуштарды жашылдандырып, эс алуу бакчаларын көбөйтүү, жашыл экономиканын алкагында айлана чөйрөгө болгон мамилени өзгөртүү боюнча коомчулук арасында ар кандай инновациялык бизнес стартаптарды колдоо, атайын тренинг семинарларды уюштуруу, жергиликтүү бийликтин элдин талабын аткарууга заманга ылайык механизмдерди киргизүү жана ишке ашыруу, коомдук транспорттун маселесин чечүү, коомдук электромобилдерди, электробустарды көбөйтүү, жолдорду сапаттуу куруу, оңдоп түзөө иштерине көзөмөл жүргүзүү, шаардын четиндеги жаңы конуштардагы жол жана суу маселелерин чечүү, салык жана социалдык фонддун отчетторун тапшырууну жөнөкөйлөштүрүү, жарандарга социалдык кызматтарды сапаттуу көрсөтүү, коомдук жайларда эл аралык стандарттагы тейлөө кызматын түзүү, муниципалдык кызматты квалификациялуу кадрлар менен толтуруу, пенсионерлерди социалдык жактан коргоп, көп балалуу үй бүлөлөргө жана жакыр жашагандарга социалдык колдоо көрсөтүү, заманбап инфраструктурада шаарда жана жаңы конуштарда жарык көчө маселесин чечүү, жаңы конуштарга заманбап инфраструктурадагы атайын архитектуралык көрүнүшү бар социалдык мааниге ээ болгон объектилерди куруу, көп функционалдуу маданий борборлорду ачуу. Ачыгын айтуу керек, өсүшкө карай өрүш алып жаткан өлкөбүздө көптөгөн маселелер дагы да чечилбей келет. Эгер биз мындай ачуу чындыкты өз мезгилинде айтып чыга албасак, анда өлкөбүздөгү кайдыгер мамиле мындан нары да улана берет. Андыктан мен да көңүлдү өйгөн айрым бир орчундуу көйгөйлөргө токтоло кетейин. Атап айтсак, Бишкек шаарынын четиндеги Таштанды полигонунун жанында көптөгөн жылдардан бери адамдар өмүрүн кечирип келет. Бул ошол жердеги жашаган адамдарга гана эмес, бүтүндөй мамлекетибиздеги жарандардын ден соолугуна зыян алып келүүдө. Андыктан менин оюмча экология артыкчылыкка ээ болушу абзел. Тилекке каршы шаарыбызда жашылдандыруу азайып, бактарактар жана жаңы имараттардын салынышынан улам кыйроого учуроодо. Ал эми ар кыш сайын Борбор кала менен анын айланасындагы
ар кыш сайын Борбор каланы жана анын айланасындагы конуштарды каптаган кара туманду булганган абанын маселесин чечүү али да эстен чыгып келет. Мына ушул көйгөйлөр кечиктирилбестен чечилиши керек. Ал эми заманбап инфраструктурада сапаттуу билим, жеткиликтүү медицина, санариптешкен мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр келечек муунга камылга. Мунун баары биздин өлкөбүздүн күрөө тамыры сыңары, менин программамдын негизги өзөгү. Урматтуу шайлоочу, 27 февралда сиз биздин сүйүктүү өлкөбүздүн келечекте өнүгүүсүнө түздөн-түз салым кошо аласыз. Анткени кезекте боло туруучу шайлоодо Кыргызстаныбызды жана Бишкек шаарыбыздын өнүгүү жолуна алып келе турган таза адамды тандап алуу сиздин гана колуңузда. Абдыкадыр уулу Бектурдун программасы. Билим берүүнүн сапатын арттыруу менен бирге тарбия багытында жаңы ыкмаларды киргизүү. Баардык ата-энелерге жеткиликтүү болгон заманбап бала бакчалар. Ар бир окуучуга заман талабындагыдай билим уясы боло алган мектептер. Мугалимдердин статусун көтөрүү жана аларды камсыздай турган социалдык шарттар. Жаштар жана балдар арасындагы коомго жат болгон адаттардан арылуу. Бектур Абдыкадыр уулу. Номер 19. Абдыкадыр уулу Бектурдун программасы. Экология маселелерин чечүү менен бирге жаратылыш жана айлана чөйрөгө болгон мамилени өзгөртүү. Бишкек шаарындагы таштандыларды кайра иштетип чыгып, зыянсыздандырган заводду куруу жана ишке киргизүү. Шаарды анын айланасындагы жаңы конуштарды газ менен жылытууга өткөрүү. Шаарды анын айланасындагы жаңы конуштарды жашылдандырып, эс алуу бакчаларын көбөйтүү. Жашыл экономиканын алкагында айлана чөйрөгө болгон мамилени өзгөртүү боюнча коомчулук арасында ар кандай инновациялык бизнес стартаптарды колдоо, атайын тренинг семинарларды уюштуруу. Бектур Абдыкадыр уулу. Номер 19. Абдыкадыр уулу Бектурдун программасы. Жергиликтүү бийликтердин элдин талабын аткарууга заманга ылайык механизмдерди киргизүү менен ишке ашыруу. Коомдук транспорттун маселелерин чечүү. Коомдук электро автобустарды көбөйтүү. Жолдорду сапаттуу куруу. Оңдоо түзөө иштерине көзөмөл жүргүзүү. Шаардын четиндеги жаңы конуштардын жол жана суу маселелерин чечүү. Бектур Абдыкадыр уулу. Номер 19. Абдыкадыр уулу Бектурдун программасы. Салык жана социалдык фонддун отчетторун тапшырууну жөнөкөйлөштүрүү. Жарандарга социалдык кызматтарды сапаттуу көрсөтүү. Коомдук жайларда эл аралык стандарттагы тейлөө кызматын түзүү. Муниципалдык кызматты квалификациялуу кадрлар менен толтуруу. Пенсионерлерди социалдык жактан коргоп, көп балалуу үй бүлөлөргө жана жакыр жашагандарга социалдык колдоо көрсөтүү. Бектур Абдыкадыр уулу. Номер 19. Абдыкадыр уулу Бектурдун программасы. Заманбап инфраструктура. Шаарда жана жаңы конуштарда жарык көчө маселесин колго алуу. Жаңы конуштарга заманбап инфраструктурадагы атайын архитектуралык көрүнүшү бар социалдык мааниге ээ болгон объектилерди куруу. Көп функционалдуу маданий борборлорду ачуу. Сергек жашоо. Ден соолук камындагы спорттук аянтчалар. Спорт жаатында жигердүү алектенген муунду колдоо жана аларга шарт түзүү. Бектур Абдыкадыр уулу. Номер 19.